Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров коомдук тартипти сактоого жана коомдук коопсуздукту камсыз кылууга тартылган ички иштер органдарынын бөлүктөрүнүн гарнизондук бөлүштүрүүсүнө катышты. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдирди. Министрлер кабинетинин башчысы Кыргыз Республикасынын президенти куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысынын атынан катышуучуларды келе жаткан жаңы жыл майрамы менен куттуктап, аларга чың ден соолук, бакубат турмуш жана иштериндеги ийгиликтерди каалады. Бүгүнкү гарнизондук бөлүштүрүүнүн максаты жаңы жылды тосууда жана эс алуу күндөрүндө коомдук тартипти сактап, жол эрежелерин камсыздап, жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу. Сиздердин иш күнүңүздөр 8 саатка эмес, 365 күнү 18 саатка созулуп, жеке жашоодон кызматтык милдеттерди бийик коюп, мекенибиз үчүн, элибиздин тынчтыгы үчүн иштеп жатасыздар. Бул талашсыз чындык. Ушул күндөрү республика боюнча 12 миңден ашуун кызматкер күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөйт, деди ал. Акылбек Жапаров кошумчалагандай, ведомство алдында жол коопсуздугун күчтөндүрүү, үй бүлөлүк зомбулукка, жаш өспүрүмдөр менен байланышкан кылмыштарга, жаш балдардын дайынсыз жоголуусуна, коомдук жайлардагы кылмыштын бардык түрлөрүнө бөгөт коюу, ошондой эле жарандардын кайрылуусу боюнча иштерди күчөтүү милдети турат. Укук коргоо органдарынын кызматкерлерине кайрылып, Министрлер кабинетинин башчысы алардын күжүрмөн эмгеги үчүн ыраазычылык билдирип, үст жүздөгү жылы Ички иштер министрлигинин жакшы көрсөткүчтөрүн, анын ичинде кылмыштуулук саны кыскарып, кылмыштардын бетин ачуу көбөйгөндүгүн, жарандардын кайрылуулары боюнча иштер жакшыртылгандыгын белгиледи. Кыргызстанда азык-түлүктөрдүн кору жетиштүү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резервдер фондунда буудайдын, ундун, өсүмдүк майынын жана кумшекердин кору жетиштүү. Азык-түлүк коопсуздугу дагы мамлекеттик коопсуздуктун негизине кирет. Муну эске алуу менен азык-түлүккө болгон кошумча нарк салыгын төлөөдөн бошотуу маселеси каралууда, деди Бакыт Төрөбаев. Ошондой эле эгерде ун чыгаруучу комбинаттарында буудайдын кору түгөнө турган болсо, мамлекеттик материалдык резервдер фондунун кампаларында буудайдын кору жетиштүү экендигин кошумчалады. Ал эми өсүмдүк майы боюнча дагы маселе жаралбайт. Мат резервде майдын кору жетиштүү. Бул боюнча май чыгаруучу заводдор менен дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн жана аларда күн караманын кору жетиштүү. Мындан тышкары кумшекер боюнча орчундуу маселе жаралбайт. Быйылкы жылга карата Кошой жана Кайыңды кант заводдор менен биргеликте 62 000 тонна кумшекер өндүрүлдү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев бирге ден соолук коомдук фондунун алдындагы Нур Плюс реабилитациялык борборунун ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды куттуктады. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан кабарлашты. Салтанаттуу иш-чарада УКМК башчысы аталган мекеменин жалпы кызматкерлерин жана балдарды келе жаткан жаңы жыл менен куттуктап, бардыгына чың ден соолук каалады. Андан соң УКМК жетекчилигинин жана өздүк курамынын атынан борбордун материалдык базасын жакшыртууга 500 000 акча каражатын, ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга таттууларды, оюнчуктарды тапшырды. Өз кезинде реабилитациялык борбордун жетекчилиги УКМКнын жетекчисине жана кызматкерлерине ыраазычылык билдирип, алардын аркасы менен 2021-жылы имараттарды ижарага алууга 1 миллион сом, 2022 жылы 500 000 сом берилгендигин айтты. Жыйындын аягында аталган мекеме ар тараптуу колдоо көрсөтүү максатында актуалдуу көйгөйлөр талкууланды. Үстүбүздөгү жылдын 26 декабрында Лейлек районунун Борбордук айылында Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевдин жетекчилиги менен күч структураларынын жетекчилери, Баткен жана Лейлек райондорунун акимдери, Согди облусунун жетекчиси Раджаббой Ахмадзода, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен район акимдеринин катышуусунда эки тараптуу жолугушуу болуп өттү. Жолугушууга ошондой эле Кыргыз Республикасынын УКМКсынын чек ара кызматынын директору Уларбек Шаршеев жана Тажикстан Республикасынын чек ара кызматынын жетекчиси Раджабали Рахманали да катышты. Эки тараптуу жолугушууда чек арага жакын жерлерде мыйзамсыз инженердик иштерди жүргүзбөө, эки тараптын күч структуралары биргеликте иш алып баруу, ошондой эле чек ара аймактарында тынчтыкты сактоо боюнча жана башка маселелер каралды. Министрлер кабинети Баткен облусуна жеңилдетилген насиялар боюнча субсидиялардын көлөмүн 66 миллион сомго чейин көбөйттү. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин билдиргенде, ишкердик субъекттерине жана жеке жактарга мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2022 жылдын 31 майындагы буйругу менен Баткен облусунун жеңилдетилген каржылоо долбоору бекитилди. Бул долбоордун алкагында жеткиликтүү жеңилдетилген кредиттик каражаттар каралган. Долбоордун башталышы 2022 жылдын
майы. Ишке ашыруу мөөнөтү 60 ай. Баасы 470 миллион сом деп айтылат маалыматта. Каржылоо булактары Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жана РСК банк, Айыл банк жана Керемет банк ачык акционердик коомдорунун каражаттары. Министрлер кабинети чарба жүргүзүүчү субъекттердин пайыздарды төлөө боюнча чыгашаларын финансылоо боюнча маржалады. Ошондой эле коммерциялык банктардын чыгашаларын каражаттардын эсебинен субсидиялайт. Буйрукка ылайык РСК банк, Айыл банк жана Керемет банктарынын пайыздык чендерин субсидиялоого 2022 жылга республикалык бюджеттен 50 миллион сом берүү каралган. Министрлер кабинетинин үстүбүздөгү жылдын 9-декабрындагы буйругу менен субсидиялардын көлөмү 66 миллион сомго чейин көбөйтүлдү. Долбоорду каржылоо жогорудагы буйрук менен бекитилген калктуу конуштардын тизмесине ылайык Баткен облусунун чек арага жакын жайгашкан калктуу конуштарынын субъекттерине банктар тарабынан жүргүзүлөт. Долбоор биринчи 3 жылда 0% ставка менен кийинки 2 жылдык 3% менен каражаттарды бөлүүнү карайт. Оштун геопортал системасында шаардын борбордук 3500 гектар аянты изилдөөгө алынып, атайын аэродром менен тартылган маалыматтар электрондук базага киргизилген. Анда муниципалдык, мамлекеттик жана жеке менчик турак жайлар тизмектелип, бир базага жайгаштырылган. Бул санариптик долбоор буга чейин Каракол жана Балыкчы шаарында пилоттук негизде сыналган. Өлкөдөгү экинчи борбор болгон Ошто январь айынан тарта ишке киришип, биринчи этабы даярдалды. Каждый геометрияда, каждый коддун өзүнүн адрестери, муниципальный частный деген данные бар астында, посак боюнча. Электрондук долбоордо мыйзамсыз курулуштар менен күрөшүүгө жол ачылат. Аэродром менен тартылган фотолордо ар бир жеке турак жай канча кызыл сызыкка чыгып кеткени аныкталып, кошумча каражат төлөнөт. Ошондой эле муниципалдык жерлерди ижарага берүү натыйжалуу жүргүзүлө баштайт дешет адистер. Аны менен бирге эле ар бир жарандын кыймылсыз мүлкү автоматтык түрдө аныкталып, жерди өз билемдик менен пайдаланууга жол берилбейт. Ким канча жерди арендага алды, канча акча түшүрүп атат, дагы продлевать этеби, ошонун баары мурун кагаз түрүндө жүргүзүп келсе, азыр база менен болот да. Аэрофотосъемканын негизинде муниципалдык башкармалыктагы жерлерди тактоо боюнча иштер алып барылды. Бул негизи цифровизациянын Ош шаарында башталышы болуп атат. Жерлерди аныктоо боюнча муниципалдык жерден канча каражат түшөт, ошолордун башкаруу боюнча негизги жумуштар. Геопортал электрондук маалыматтык системасынын биринчи баскычына 2 миллион каражат сарпталган. Биринчи долбоор шаар бийлиги тарабынан кабыл алынса, шаардын дагы 14700 гектар жер аянты маалыматтык геопортал системасына киргизилет. Бул үчүн дагы 8,5 миллион сом керектелет. Долбоордо шаардын аймагы толугу менен башкы планга жана түндүк системасына улана тургандыгын адистер билдирүүдө. Бул өзүңүздөр билгендей шаар 18255 гектар жер болсо, бүгүнкү күндө шаардын борбордукчасын эле 3500 гектар жер эле болду. 3500 гектар жер эле ушунча неме каражат кетирилди. Азыр бүгүнкү күндө программа ичасындагы бүттү. Азыр кийинки кыла турган дагы 4000 гектар жерди кыла турган болсок, анда биз только кадастр менен эле фактически юридически кылып туруп излишкаларды аныктап берүү эле иштер болот. Негизинен долбоор ушул шаардагы кыймылсыз кыймылдуу мүлктөрдү учетко алып, незаконный жерлерди ээлеп алган жерлерди мыйзамдаштыруу. Анан бюджетке кошумча каражат толтуруу болуп эсептелет. Анан кийин ар бир жер өзүнүн мэриянын болгондон кийин, жергиликтүү бийлик болгондо мэриянын көзөмөлүндө болуш керек. Ош шаарында баш аламан курулуш көбөйүп, бирдиктүү иш алып баруу жүрбөй келгенин шаардыктар айтып келишүүдө. Мындан улам санариптик геопортал ишке кирсе, көзөмөлдөөгө жол ачат дешет программисттер. Ошондой эле муниципалдык жерди ижара акыларын төлөө дагы ачыкталып, ишкерлерге жеңилдик жаралышы каралган. Өлкө санарипке өтүү аракетин көздөп келүүдө. Ал үчүн санарип аймак түндүк электрондук тутуму ишке кирген. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Эртели кеч үйдө олтуруп, зээриккен, аярлуу балдарды чогултуп, ой чабытын, аң сезимин өстүрүү максатында шахмат жаатына кызыктырып, ойнотуу үчүн атайын турнир өткөрүлүүдө. Аталган иш-чара Шахмат Федерациясы тарабынан уюштурулуп, Газпромдун колдоосу менен өтүүдө. Бул турнирге тажрыйбалуу оюнчулар кошулган эмес, себеби жаңы үйрөнүп келе жаткан балдарды өнүктүрүү, өстүрүү максатында болгон. Шахмат боюнча мелдешке 16 жашка чейинки жалпысынан 20 бала катышууда.
шахмат федерациясында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын кызыкчылыгын көздөп келем да. Бүгүнкү турнирибизди жаңы жылга карата 16-га чейинки гана жаш жаңы шахматта жаңы кадамдарды жасап келаткан балдар үчүн атайын уюштурганбыз. Ата энеси баласына шарт түзүп берип атат. Буюрса, эгер кызыгып кетсе, мүмкүн келечекте чоң чемпиондор чыгаттыр мүмкүн. Шахматта сүйлөбөй деле, баспай деле койсок, эң негизгиси бала ойлонгонду билсе. Мүмкүн булардын ичинен келечектеги Кыргызстанды алдыга көтөрө турган чемпиондор бардыр. Ошол аракетте жасалган иш болчу да бүгүнкү ишибиз. Шахмат оюну мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн ыңгайлуу оюн болуп саналат жана алдыга чыгып ийгиликке да жетүүгө мүмкүнчүлүктөрү жогору десек болот. Шахмат жаатында 12 жылдан ашуун тажрыйбасы бар Боргемикова Жылдыз Айым аярлуу балдарга шахмат үйрөтүү оорчулук жаратаарын баарын сөз менен гана айтып чектелбестен эмоция менен да түшүндүрүп, көрсөтүп, сездирерин айтат. Аларды тажрыйбалуу балдар менен аралаштырып, өстүрүп, акырындык менен гана алдыга жылдырып, өнүктүрүүгө аракет кылып келет. Ал жерде болсо, булар укпагандыктан, мисалы уккан балдар менен айырмасы абдан чоң. Мисалы уккан балдарга айтсаң эле, алар түшүнүп алып кетишет. Булар укпагандыктан, ошо бир эле түшүндүрө турган нерсени бир нече жолу кайталап, аны кайра тажрыйба жүзүндө өткөзүп, ошентип атып араң дегенде анан ушундай деңгээлге алып келебиз. Бирок ошондо дагы талыкпай иштеп келатабыз. Көптөгөн эмгектерге, жеңиштерге жетиштик. Бала кыйналбаш үчүн эмне кылам? Менде деген эме болуп калат экен. Бара киши өзү, тренер өзү мугалимдердей эле психолог болуп бүтөт, актриса болуп бүтөт. Алар менен чогуу бала кыйналганда сен да ошо кыйналып, сенин эмоцияңды бала билиш керек да. Булар укпагандан кийин баары сенин жүзүңөн да. Сени кыйналып атканың, бирдек болуп атканың баарын кол менен түшүндүрөсүң, колуң менен түшүндүрүп атканды эле оозуң менен айтасың, анан сенин жүзүңөн байкап турушат булар. Ошол нерселердин баары прям тактанын үстүндө кандай кыйналыш болот, ошону сен кебетең менен өзүң кыйналып кошо билишиң керек. Ошондо гана балдар үйрөнүшөт. Коомчулук арасында аталган иш-чарадай чакан жана пайдалуу турнирлер байма-бай өткөрүлүп турса, келечегибиз болгон балдардын аң сезимине жана калыптанышына чоң салым болот.